Мен Динара Озбекова, Баткен областынын Кадамжай районунун жараны болом. Адистигим боюнча эл аралык мамиле. Германиянын Мюнхен шаарында дагы билим алып келгем. Андан кийин бир топ жыл Москвада мигрант болуп иштеп келдим. Убакыт өткөндөн кийин өз жериңде дагы эми өндүргүң келет экен. Ошон үчүн бул жака келип, мен биогумусты изилдеп, биогумусты өндүрүп баштадым. Сөл жандарды бакканыңда бир эле биогумусты өндүрбөй, таштандыларды кайра иштетсек болот экен. Үйдөн почти таштанды чыкпай калды. Себеби дегенде ал пластик, пленка, шише, сөөгүктөн башка бүт баарыны жеп салат экен. Кадамжай аябай соонун чакан шаарда бүт нерсебиз бар. Өзүбүздүн көлүбүз бар, өзүбүздүн тоолорубуз соонун эми. Бирок жылдан жылга таштанды көбөйүп кетип. Ошонун айынан биз кандай салым кошо алабыз деп шаар ичине эми урналарды коюп чыкканбыз. Азыр максатыбыз ошо урналарды 50ден ашырганга аракет кылып атабыз. Мусорубуз менен биз деле Бишкекке жеткени калып калдык. Бул эми официалдуу свалка да. Андан тышкары неофициальный стихийный свалкалар толуп турат. Бирок ушуну дагы биз ар бирибиз үйдөн сорттоп неме кылып иштетип баштаганыбызда, мисалы, ар бири көп, мисалы үчүн мен буюмдарды көрөм да, ошону кайра иштетсек болот эле да. Шаарында бакалашкаларды алуу жолуну колго алдык. Биз Өзбекстандан өнөктөш таап, тажрыйба алып келдик. Пайдалап жөнөткөн бакалашкаларыбызды алар мага кайра иштетип, мага мындай синтефон чыгарып берет. Синтефондон мен жууркан чыгарамын, подушкаларды чыгарамын. Ноябрь айынан баштап ошо мэрия менен сүйлөшүп, неме кылып баштадык. Эме экен, урналарды жөн кое албайт экенсиң, ага да токтом керек экен, разрешениялар керек экен, ошолорду бүтүрдүк. Буюрса ошол биз ушу ишти алып жүргөнүбүз үчүн бизге 2-3 ай өкмөт кайрылды. Бизге деле ошентип губернатор буйрук берди, урналарды койгула, кантип жасатасыңар, силерге жардам неме жасатайлы деп. Негизи бул иштен биз жарытып деле акча таппайбыз. Кылган нерсебиз Кадамжайым үчүн, шаарыбыз таза болсо, өзүбүздүн ден соолугубуз жакшы болот го.